Мамлекеттик садикти булар талкалап тоноп жок кылышты. Тегереги бүт тосулуп дарвазасына кулп салынган 2 кабаттуу имарат сепаратист Кадыржан Батыровдун мүлкү болгон. Ал Батыровээлик кылган учурда андан кийин деле менчик балабакчактары иштеп, 200дөй бала тарбияланып келген. Качан гана ал мамлекеттин карамагына, тагыраагы элдик ишканасына өтүп, алар Нур Билим Ордосу жоопкерчилиги чектелген коомуна ижарага берилгенин тартып иштебей калган. Столовойда раса катта союздуу печкалары турарды. Хамма жок, кесилген жок. Ашканада өтө чоң союздан калган жылыткычтар турат эле. Баарын кыркып кетишиптир. Бул жак кароосуз калып, баары талкаланды. Азыр ичинде ит мышыктар көбөйүп кеткен. Ар дайым тийиштүү адамдарга кайрылып, аларды аттырып турабыз. Раса көп ит мышылар. Тугу ит атар, дамкомге звонить кыламын, итлерди жокотуйлар деймин, атады келишип, итлерди атышып. Көрсө балабакчанын имаратын мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы элдик ишканасы 2016 жылы Нур Билим Ордосу жоопкерчилиги чектелген коомуна 10 жылга ижарага бериптир. Келишимге ылайык, жоопкерчилиги чектелген коом 105 000 сомдон ижара акы төлөп, балабакчаны коммерциялык багытта эл үчүн иштетиши керек эле. Бирок балабакча иштегендин ордуна талап тонолгон. Нектер салып, жанакы детский площадкалар кесип кетишкен да. Ошоларды эптеп восстановить этишти. Ана хорошо дедим. Эми евро кылгыла дедим. Ичиндеги 1 миллион сом инвентарды алып келип койгула дедим мамлекеттикин. Десем, коебуз только мартта коелу, азыр суук деди. Хорошо деп тургандан марттан баштап булар игнорировать эте баштады да. Жогоруда айтылган маалыматтардын чынтөгүнүн билүү үчүн балабакчаны ижарага алган Нур Билим Ордосу жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчисине кайрылдык. Бирок ал бизге маалымат берүүдөн баш тартты. Жок, мен ошо прокуратурадан бошконмайын деле күтөйм. Учурда элдик мамлекеттик ишканасы ижарачы менен болгон келишимди жокко чыгарып, имаратты мурдагы абалында кайтарып алуу үчүн Жалал Абад облустук райондор аралык сотуна кайрылган. Ал эми жергиликтүүлөр имарат мамлекетке алынгандан кийин кайра ижарага берилбей, өкмөт каржылаган балабакчага айланса дешет. Алейдеки коммерческий садик боло турган болсо, Эгерде коммерциялык балабакча боло турган болсо, 3-4 миң сомдон ачылат. Азыр жумуш жок, ал акчаны тапкандар да бар, таппай күнүмдүк оокатына араң акча тапкандары да толтура. Ошондуктан муну өкмөт эле балабакча кылып иштетсе, балдарыбызды берет элек. 4 миң тапа албай, конуну зорго баккаларам тыкылып атат. Hökүмөттүн иши жок азыр. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 15 000дей жеткинчек бар. Алардын 6 000дей гана мектепке чейинки билим берүүчү мекеме менен камсыз болгон. Эгерде жогордагы кароосуз калган балабакчаны да өкмөт өзү иштетсе, бери дегенде 300дөй жеткинчек балабакча менен камсыз болмок. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.